Nömür 4-cü brigadada 10 жылдан beri иштейм. Ушул жерде мына илгери кароосуз калган жүзүмдөрүбүз азыркы күндө мына аюу компаниясы аганыга 2 жыл болду. Мына жакшы кароо болуп атат. Жумабай Казыбеков 10 жылдан бери Аламидин районунда Васильевка айыл өкмөтүнө жайгашкан вино заводунда жүзүм багып иштеп келет. Анын айтымында бул завод Союз тарагандан кийин каралбай оор абалга келип калган. Ал эми Айыл холдинг ассоциациясы өзүнө алып иш алып барып баштагандан бери айлык акыбыз көтөрүлүп, иш жакшы жүрүп баштады дейт. 3 кыз, 2 уулум бар. 3 кызым окууду бүттү. Балам быйыл 11-класс бүттү. Кудай берсе агрономия окууна тапшыртырып атам. Агрономияны бүтүрсөм, ушу жүзүмгө агроном кылуу ниетим бар. Кудай берсе документтерди туулап койдум. Окутамын Кудай берсе. Экинчи балам дагы жакшы чоң окушка окуйм деп аракеттенип, жакшы 5 баалар окуп атат. Вино заводун иштеп башташы айылдыктарды жумуштук маселесин жоюуга чоң салым кошту. Азыр бул жерде иштеген кызматкерлер 15-20 миңге жакын айлык алышууда. Элет жеринде мындай көлөмдөгү айлыкты бардык эле ишкерлер жумушчуларына төлөп бере бербейт. Былтыр бул жүзүмдү компания алгандан бери иштей баштадым. Мурун чүйүскү весовоз комбинатта иштечимин. Анан бу жерде ушу маалда ушу Васильевка айыл өкмөтүнөн 150 адам иштейт. Айлыгы менен обеспечить этебиз. Аларды кышында жүзүм боюнча жүзүмдү кантип байлап кандай ухаживать этип, баягы карап бакканга 80 кишини окуттук. Жүзүмдү көбөйтүш үчүн азыр былтыр дайындаганбыз. Эми калемчелер азыр барабыз отургузуп 6,5 гектар питомник өстүрүп койдук, ошо өсүп атат. Элеттиктерди жумуш менен камсыз кылгандан тышкары, аларга ишкерликтердин сырын үйрөтүүдө. Тагыраак айтканда, колдо бар мүмкүнчүлүк менен эле капчыкты кампайтууга болоорун көрсөтүп келишет. Натыйжада айылдыктар иштин көзүн билип алгандан кийин өз алдынча жүзүм өстүрүп, үй бүлөсүн бакса болот. Алар биринчи келгенде биз ойлогонбуз ошол жерден ошол жактын көчөттөрүн алып келип отургузабыз деп. Бирок тиги консультанттар келгенде айтты, силердин экологияңар эң таза экен, эч кандай Европадагыдай же болбосо башка жердегидей жүзүмдөр оорубайт экен, климатыңар жүзүмгө аябай ылайыкташкан экен. Ошон үчүн силердин өзүңөрдүн ушул жерде районированный бул жерге мурда өскөн жүзүмдөн көбөйткүлө деп былтыртан баштап ошол иштерди жасап атабыз. Азыркы күндө бул жерде көрүп атасыңар 6,5 гектар жерге 300 миңден ашык көчөттөр даярдап атабыз. Бул көчөттөр Кудай буйрса эмки жылы 2016 жазда 70 гектар жерибиз бар, ошол жерге отургузулат. Андан тышкары жанагы 230 гектар өзүбүздүн жерибизде көп суюлуп кеткен жерлер, участоктор бар. Ошол участокторду жаңыртабыз. Андан тышкары жакшы өспөй алган жерлер бар, аларды да жаңыртабыз. Союз тарагандан бери Кыргызстанда вино чыгаруучу заводдор ишин токтоткон. Андыктан тоңуп калган тармакты кайра калыбына келтириш Айыл холдинг ассоциациясына оңой болгон жок. Бардык кыйынчылыктарга карабастан вино жогорку технологияда жана мыкты сапатта жасалган Молдова, Италия сындуу мамлекеттердин адистери вино өндүрүү боюнча Кыргызстанга келип, кеп кеңештерин берип, тажрыйба алмашуу жүрүп келет. Биз сатып алган учурда емкосттар бар эле, башка эчтекеси жок болчу. Болгон коммуникациянын 90 Союз чачырагандан бери бул заводко эч кандай иш жүргүзүлгөн эмес. Өнүктүрүү боюнча, жаңы технологиялар боюнча бүгүнкү күндө заманбап технологиялар Италиядан, Франциядан, Германиядан алып келип орнотуп коюп атабыз. Бул программа кийинки дагы 5 жылдыкта иштейт. 5 жылдын ичинде заводду европалык сапатка, европалык заводдордой кылып жасайлы деген максатыбыз бар. Вино заводунун абалы дээрлик 25 жылдан бери каралбай калгандыктан кайра иштейт баштоо аябай эле кыйынчылыктар жаратууда. Ошентсе да ишти жаңыдан баштап ишке кирген Айыл холдинг ассоциациясы вино өндүрүү менен эле токтобостугун ишенимде айтышат. Анткени алдыда чоң максаттар бар. 2014 жылдын түшүмүнөн биз кызыл сухой, полусухой, полусладкий вино чыгардык. Азыр куюп сатып атабыз кызыл винолорду. Бирок быйыл белый вино, кызыл вино, ак вино, шампанское, анан коньячный спирт, коньяк жасайлы деп максат коюп атабыз. Миссиябыз десемби же максатыбыз десемби, биринчи экономикага Кыргызстан, экинчи кыргыз элин сапаттуу вино менен камсыз кылуу. Кыргыз эли камсыз болгондон анан Кыргыз эли камсыз болгондон кийин соң, андан кийин чет жакты камсыз кылабыз деп ойлойм.